Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымды көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүн сүйлөй турган сөзүбүз бул деген Трамп расмий түрдө Америка Кош Штаттарынын соттолгон президенти катары ишке киришкени жатат да. Анан инаугурация болот, бирок инаугурация болгону менен сот өз чечимин чыгарды. Ал чечим боюнча сот биринчиден урматын айтты. Урматтуу Дональд Трамп, силер шайланган президентсиңер, биз силерди урматтайбыз. Албетте бул саясий иш болуп кетпесин. Негизи баягы сот чечими боюнча сиздердин кылмышыңар боюнча силер күнөөлүүсүңөр. Бирок ошону менен бирге силер деген толук бошотуласыздар, эч кандай чара сиздерге көрүлбөйт. Анткени соттун чечими ошондой болду. Соттун ою боюнча бул баягы иш кылмыш мындай оор эмес деп айтты да. Прокурор дагы айтты. Ошо биздин ошо сот астында каралып жаткан күнөөлөнүүчү негизи өзү көп баягы Америка Кош Штаттарынын ошо сот системасын жана прокуратура системасын талкалады, ага ишенимди жойду. Бирок ошону менен болгондо ошо жаза эч кандай тартпайт деп айтты. Аябай кызыктуу, таң калыштуу сот болду. Ошо бул деген тарыхта биринчи жолу болуп атат. Биринчиден ушундай расмий нерсе. Экинчиден бул Америка Кошмо Штаттары ошо Америка Кош Штаттарынын тарыхында алгачкы соттолгон жана мындай сот чечими менен расмий түрдө кылмышкер деп таанылган президент азыр инаугурацияга турган атат да. Эми инаугурация болгону менен анын досьесинде Америка Кош Штаттарынын президенти деген жазып турат, жанында кылмышкер деген жазып турат да. Эми кылмышынын маңызын карасак, болбогон эле кылмыш бир четинен бул деген мисалы үчүн Рим империясында болсо, сөзсүз ага чара көрүлмөктө. Кылмыш мындай. Ал деген бир неченчи жылдары жашыраак кезинде бир ошо атайын улгайган адамдар үчүн тартылган кинолорго көп тартылган ушундай баягы актриса менен кандайдыр бир карым катнаштар болгон. Ал карым катнаштар үчүн анын унчукпай эч кимге айтпа деп адвокаты акчасын төлөгөн. Ушуну баягы Трампты саясий куугунтуктоо аракетинде бул факт чыгып, ошол аял кайра сөз сүйлөп, мага Трамп ушунчанчы жыл ушундай кылган деп айткандан кийин, албетте ал нерсени Трамп расмий түрдө бир нече жолу четке каккан. Ошо четке кактың деп аны соттошту да. Чындыкты айткан жоксуң, калп айттың, ошол кезде ошон үчүн сен күнөөлүүсүң деген айып илишти да. Ушунусу таң калыштуу экен. Анткени баягы негизи мындай техникалык түрдө ал деген өзүнүн жасаган ишине кандайдыр бир төлөм кылды. Бирок Америка Кош Штаттарында байды дагы кечке бай адамды сотко тынбай бере беришет. Анткени эгерде баягы сот туура өзүнөн өзү айнып кетип башкача бир чечсе, андан көп акча алса болот. Экинчиден саясатчылар үчүн калп айтуу жана калптан айыптануу Америка Кош Штаттарында көп учурунда мурун ошо шайлоого таасир этчи да. Анда шайлоодон өтпөй калчу чоң саясатчылар. Бирок азыр заман өзгөрүп жатат. Прокурор да айтканы чын болуш керек. Бирок Трамп да сөз айтты. Ошол сотко сөз айтканы боюнча бул таптаза саясий куугунтук болду. Бул таптаза баягы ошо анын саясий атаандаштарынын ыплас жол менен барганы болду деп айтты. Анткени анын айтуусу боюнча ошо нерсе мисалы үчүн эч качан мындай саясий чоң иштерде каралбайт болчу. Буга атайын баягы шайлоодон унутпай калсын, шайлоочулар шайлабай калсын, выборщиктер эл өзү жаман көрсүн, ушу ыпласын ачар президент деп ойлосун деген аракетте жасалды деп айтты да. Аныкы да бир четинен туура. Эми болсо баягы инаугурация баары болот, президент өзүнүн бийлигине келет. Ошол инаугурацияга чейин Трамп менен ошо Путин экөө кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүргүздү деп айтылып атат. Жана ошол сүйлөшүүлөр аракеттер мындай расмий жолугушуу болуш керек эле. Ал ошол ар кайсы өлкөлөр жолугушууну сунуштап атышат. Бирок алгачкы мындай алганда экөө тең бири-биринин Трамп Путин пландарын тастыктабай коюшту жана макул болбой коюшту. Путиндин мисалы үчүн талабы бул деген НАТОны жоюу. Баягы Путиндин ошо өкүлдөр айтып атат, баары бир Трамп ошо евро биримдиктин өлкөлөрү эгерде 2% чейин өзүнүн ички дүн продукциясынын жалпы бөлбөсө,
ошо аскердик чыгымдарга анда Америка аскердик чыгымдарды толук токтотот. Анткени Америка бүгүнкү күнү 80-90% НАТОнун бүт чыгымдарын жабат деп айтканда, Европа өлкөлөрү болсо биз деген Американын калканынын астында турабыз, америкалар төлөсүн, америкалар бизди калкаласын, а биз болсо жыргап баягы экономикалык өзүбүз иштерибизди жасай беребиз деп турат деп айтчу да. Анан Орусиянын да тарабы ушинтип айтып турат, баары бир сен ушинтип айткансың, баары бир сен НАТОну талкалайм дегенсиң. Ошо тынчтыктын талабы НАТОну талкалагыла, анан Украинадагы биз алган жерлерди бүт толук тааныгыла дептир да. Трамп тарабы бул кичине бизге жакпай атат. Биз түшүнүп атабыз, Украина жоготкон жерин жоготот, Курсктан алган жерин сактайт. Бирок ошо баягы НАТОну талкалаш кыйын болуп калат. Анткени азыр ошо акыркы Трамптын президенттигинде биринчи жолу акыркы күндөрү Трамп айтканда ушинтип евро биримдиктер кичине кыймылдай башташкан. Бүгүнкү күндө алар деген 2%дан өзүнүн ички дүң продукциясынан ошо коргонуу иштерге чыгара башташты. Эми Трамптын жаңы талабы ушул өзүңөрдүн ички дүң продукциясыңардын чыгымдарын 5%ын ошо баягы куралдарды бекемдетүүгө жана коргонууга короткула дейт. Эми евро биримдик баягы элдери кымбатчылык болуп кетип ичинде, анткени эч кандай мындай газ, бензин жок. Үшкүрүштү дагы, анан аны да карайбыз дешти да. Андан сырткары дагы Америка Коңшу айтып атат. Северный поток деген бар, Түндүк поток 2. Түндүк поток 2-ни жардырышты. Ошо украиналык водолаздар, спец атайын адамдар, адистер дейт. Бирок аны бири-бирин айыпташкан, Орусия жардырды, Европа жардырды деп. Азыр болсо Трамп айтып атат, ошол потокту биз калыбына келтиребиз. Биз сатып алабыз дейт. Германия аркылуу сатып алабыз. Бирок Америка Коңшу Штаттарында таандык болот дейт. Сатып алып туруп анан Орусиядан кайра газды Европага алабыз деп ушундай сөздөрдү айтып жатат да. Анан албетте бул эмнени билдирет? Бул кайра миллиарддаган евро Орусияга барат, Орусия кайра күчтөнөт. Орусияга бул план жагып атат да. Америка Коңшу Штаттары бирок кантип ал турбаны колдонот, саясий курал кылабы, ушул экинчи суроо да. Анан албетте дагы бир нерсеси, ошол Трамп Гренландияны алам деп атканда, Дания бир сир айткан, биздин Гренландиядан баш тартпайбыз, Гренландияны бербейбиз деп. Бул деген нонсенс деп, мындай акылга сыйбаган нерсе деп. Гренландиянын өзүнүн баягы премьер-министри айткан, ал автономиялык, Даниянын автономиялык өлкөсү катары таанылат да, автономиялык аралы катары. Ал айтат, биз деген бир нече жыл ушул инуиттер дейт, биздер өзүбүздүн ошол эркиндигибизге канча ошо күрөштүк дейт. Эми кайра берип салабызбы силерге эркиндигибизди? Жок, биз буга каршыбыз деп расмий түрдө айтты. Бирок кече күнү кайра айтып атат, биз негизи дейт, эч качан Америка Коңшу Штаттарына каршы эмеспиз дейт. Биз деген аны чоң стратегиялык өнөктөш катары көрөбүз. Биздин статус кандай болот эгерде Гренландияны Даниядан Америка Коңшу Штаттары алып алса? Сүйлөшүүлөргө даярбыз дейт. Эгерде шарттар жакшы болсо, биздин негизи баягы көз карандысыздыгыбыз толук түрдө сакталып, жарандык берилсе, жана кепилдиктер берилсе, экономикалык кандайдыр бир ошо инвестициялар болсо, биз аны караштырабыз, сүйлөшкөнгө даярбыз дейт. Ошол менен бирге дагы Дания дагы кече сүйлөп баштады. Айтып атат, биз деген мынсыз эле дейт, ошо баягы сатпай деле Гренландияны Америка Коңшу Штаттарына аскердик базага толук берген даяр болчубуз, дайыма өнөктөштүк кылганга дайыма даяр болчубуз. Кандай гана Американын талаптары болбосун, баарын талкуулай алабыз дейт Даниянын өкмөтү. Ошентип Гренландия Трамп президент боло электе эле баягы Дания менен Гренландиянын өзүнүн автономдук өкмөтү Трамп менен иштегени даяр. Биринчиден, экинчиден ошондой жыйынтык, эгерде саясий күрөшкө катышсаң, майда барат кылмыштарың кечирилет экен, же кечирилбесе деле баягы чара көрүлбөйт экен. Ушундай кандайдыр бир жыйынтык чыкты да Америка Коңшу Штаттарынын ошо акыркы жаңылыктар боюнча. Ал эми негизи бүгүнкү күнү ошо Трамптын 4 жылдыгы аябай дүйнөнү дүрбөлөңгө салуучу 4 жылдык болот окшойт да. Эми бул деген 3-чү дүйнөлүк согушту каалабайм дейт, бирок ага барчудай дүйнө көрөлү эми кандай болорун. Бирок бир нерсени айтарым, ушул инаугурациядан кийин
мындай попкорнду көп алыш керек, анткени мындай кызыктуу, таң калыштыруучу, баягы акыл эсти оодарай ийчү жаңылыктар дагы көп болот окшойт. Бир гана тилек тынчтык болсун, эч ким өлбөсүн, согуштар токтосун да. Албетте тынчтык замандын бир чоң белгиси бул соода жана бизнес пландоо курсу ушул QR менен, каналды колдоо бул QR менен, анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Эгерде дагы кандай пикирлериңер, ойлоруңар болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.